Кече Кузьминкидеги урушта, тажик-кыргыз урушунда кыздар себепкер болуп, анан кыздардын жанын алабыз деп балдар барып мушташып дейт. Билбейбиз эми ачык эмне болгонун. Анан денесин саткан кыздарга биз кыз болсок деле биз деле туура эмес ойдо жаман көз караш менен карайбыз. Бирок мына Элтин Бро деген бала сен антип общий кылып айтпа да, сен бөлүп айт да. Денесин саткан кыздар, силерге айтарым деп. Сен кыздар ушул силер деп болуп атат да десең, конечно, мен деле өзүм алам да. Ошон үчүн денесин саткан кыздар кичине келечекти ойлогула. Кыргыздын канын кыргыз ичкен болуп атат. Силер тууралуу биз барып ушинтип ач үстүндө ушундай иштер болуп кетип атат. Андай кылбагыла деп айтып, эмне кылайлы биз кыздар өзүбүз чыгайлы, ушундай кыздарды давай өзүбүз эле бучабыз. Барбы мекенчил кыздар? Чыгыңыздар личкага, жазыңыздар, топтолуп түнү менен рейд кылайлы анда ушундай кыздарды. Өзүбүз эле таап, баары жок кылалы. Эмне кылабыз балдарга иш ашырып? Тажиктер менен жүргөн эмне деп түшүнсө болот? Не только тажик, башка улут менен антип жүрөт. Мен ошого таң калам да. Кудайго баарыбызгачы таяк жесең, саяк жесең таяк дейсиң дегендей бүргөн таяк жеп калат, өзү деле билбей калат анычы кантип башына келгенин. Ошо ата-энеси жакшы тарбия бербеген кыздар, жокчулуктан бузулган кыздар. Эми жокчулук дейин десең, иштесе буту колу соо адам жөн эле табат го дейм акчаны. Анан акылы кем. Ушундай ана кыздар ошол жолго барат деп ойлоймун. Же болбосо каны суюк токтолбогон бузук кыздар деп койсоң, мындайча али чубакайда айткандай, ал өзү анараак бузук болсо аны оңдоп болбойт. Бүкүрүнү көртүзөйт да. Барып бара турган жери 2 метр жерге баргандан кийин кеч болот. Ошон үчүн ушу тажиктер менен жүргөн, өзбектер менен жүргөн, негизи эле ушундай башка улуттун кыздар немелери менен жүргөн кыздарга, мындай балдар менен жүргөн кыздарга айтарым, ойлонуп баскыла ар бир кадамыңардычы. Допустим, мага жазгыла личкада любой жерге барып жооп берем, любойуң менен барып. Сүйлөшкөн духум жетет. Не только сүйлөшкөнү. По черному, по красному десең, любой жактан сүйлөшөм. Так что кадамыңарды ойлоп баскыла кыздар. Жүрөт десе эле көрүнгөн кыргыз куруп калды, жүрбөйсүңбү калашыңча кыргыз менен, эшек.